Облустук деңгээлдеги агартуу тармагынын адистери арасындагы спартакиада Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы орто мектебинде өткөрүлдү. Алгач келген мугалимдер Кыргыздын улуттук оюну тогуз коргоол боюнча мелдешти. Жылда бир күндө болчу. Бул жылы 2 күнгө бөлүп өтүп, бүгүнкү күндүн расписаниясында биздин тогуз коргоол оюну да бар экен. Оюн 5 тур менен болот. Азыр 3-чү турунда ойноп атабыз. Да 2 турдан кийин жыйынтыкталып калат. Бирок биздин курамабыз күчтүү. Республикалык мелдештерде дагы орун алып жүргөн, дайыма кур келбеген команда бар. Спартакиада ордо, футбол, волейбол, жалпысы болуп спорттун 12 түрү боюнча өткөрүлдү. Мугалимдер спартакиадасы жыл сайын Талас облустук билим берүү усулдук борбору тарабынан уюштурулуп келет. Бүгүнкү спартакиадага 120 мугалим катышып атат. Ошо 120 мугалимден биз спорт комитет тарабынан берилет, диплом берилет командага эле. Анан жеңүүчүлөр көлгө кетишет. Көлгө барып, ошол жактан алышат оюнду. Биринчисинен бул ден соолукка жакшы, экинчисинен бул мына азыркы жүрүп аткан өзүңөр көрүп атасыңар. Мугалимдердин катышуусу, ушулардын келүүсү абдан көп болуп атат. Калуучулар да көп болуп атат. Эң негизи ден соолук. Катышуучулар логикалык ой жүгүртүүнүн жеткен чегин талап кылган шахмат оюну боюнча дагы күч сынашты. Бул оюнда Талас шаарында билим берген мугалимдерден түзүлгөн кыздар командасы атаандаштарын утуп жеңишке жетишти. Шахмат боюнча оюн ойноп, биз кыздар командасы Талас шаары жеңишке жетип, республикага жолдомо алдык. Буйруса, мына республикага чыкканда көлгө жолдомо алып атабыз. Ысык көлгө барып, ал жактагы күчтүүлөр менен беттешебиз буйруса. Экинчиден бул биздин өзүбүздүн аң сезимибиз жана биздин алдыга койгон максаттарыбыздын бардыгына бул шахматтын дагы бир чоң ролу бар да. Эң чоң жеңишке жете элей турган жакшы оюндардын бири. Облустук этапка чыгууда билим берүү адистери алгач райондук турдан өтүшкөн. Бүгүн спартакиадага мыкты командалар келишти. Спорттун волейбол оюнунда атаандаштары үчүн тең салмактуулукту камсыздоого мүмкүндүк бербей, өздөрүнүн күжүрмөн аракети менен Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебинин мугалимдери 1 орунду камсыздап, республикалык турга жолдомо алышты. Мугалимдер дайыма эле жумуш менен окуучуларга билим берүү үстүндө эле жүрбөстөн өздөрүнүн ден соолугунда чыңап, ар тараптан өнүгүп туруш керек деп ойлойм. Мугалимдерге аябай жакшы таасирин тийгизеткен, пайдасы көп экен. Бул жактан физически дем алат экенбиз. Ошол керек экен мугалимдерге. Мындан ары өсүп өнүгүүсүн суранат элекпиз дагы. Билим берүү системасынын натыйжалуу болуусу үчүн мындай спорттук жана башка маданий иш-чаралардын ролу зор. Айрыкча агартуу тармагынын адистери үчүн мындай өңүттөгү иш-чаралар абдан маанилүү экени катышуучулардан байкалып турду. Сыймык Барманов, Нургелде Ашубеков, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.